Бүгүн 23 декабрда президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн балдар үчүн жаңы жылдык балаты майрамы болуп өттү. Майрамдык салтанатка облус аймагынан жалпы 200гө жакын бала чакырылды. Алар окуудагы алдыңкы жетишкендиктерге ээ болгон, көп балалуу жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары. Иш-чаранын жүрүшүндө балдар үчүн Курчак театры театрлаштырылган оюн зоо программасын тартуулашты. Ошондой эле ар бир балага Ош облусунун башчысынын атынан белектер тапшырылды. Алай районунун балдары ушу губернатордун балатысына чакырылдык. Ошол келдик, бардык балдарды жаңы жыл менен куттуктайбыз. Балдарыңыз качтык койсузбу? Мында Памирден бери келдиңиздер, э? Памир Алайдан келген балабыз. Памир Шафилла. Памир Шафилла. Майрам жагып атабы? Ооба. Балатыга биринчи жолу келип атасызбы? Бул жерде эмнелерди көрдүң? Белек алдыңбы? Белек алдым. Бүгүнкү концерт аябай жакшы болуп атат. Президенттик өкүлүнүн балатысы аябай сонун өтүп жатат. Мага жагып атат. Мен ошо Чогом айылынан келдим. Арабан районуна караштуу Чогом айылынан келдим. Жакшы окугандыгыман ооба. Неме? Жалаң бешке окуйбузбу? Бешке окуйбуз ооба. Класста өзүм президентмин. Кичине бала түшүдү кышта, токойдон ал келе калтырбай кышка. Канча бир оюнчук коздоп байладык, алтындан тобурчак пирани кандадык, алтындан тобурчак пирани кандадык. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев балаты майрамын балдар менен чогуу белгилеп, аларды келе жаткан жаңы жыл майрамы менен куттуктап, окууларына ийгиликтерди жана бактылуу балалык каалады. Ош облусу боюнча мына 2025 жылда өзүңүздөр көрдүңүздөр, көп мектептер, бала бакчалар, спорт залдар ачылды. Андан тышкары ошолордун жылуулугу, камсыздоо боюнча көп маселелерди чечкенге аракет кылдык. Мен ойлойм, мындан кийин дагы ушу көп жумуштар кийинки кирип келген 2020 жылда жаңы жылда дагы ушу көп планда турган маселелерибиз бар. Ошонун баарын ишке ашырабыз деген ойдобуз. Анан эми Кудайымга шүгүр, ушун биздин балдарыбыз аман эсен болушун каалайбыз. Мен бир гана нерсени суранып атам, ушул ата-энени сыйлаган биздин балдар кыздар болсо дейм, биздин мугалимдерибизди сыйлап алган балдар болсо деп ойлойм. Анан келе жаткан жаш муунубуз, мен ойлойм, если биз жакшы билим, жакшы тарбия берсек, мамлекетибиздин келечегине кызмат кылган уул кыздарды дайындайбыз деген оюм бар. Бейле кетсек, облус башчысынын балатысы жыл сайын президенттин тапшырмасы менен уюштурулуп келет. Салкы айланган көрүнүш өлкөнүн башка аймактарында да орун алат. Асия Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы, Ош.